Özbekovna жаңы министр болса да, сіздердің системаны жақсы біледі. Мына апрельден баштап мен Норбазар сот блогымен куратор болып, жақсы натыйжаны көрсетті. Аны билimi, тәжірибесі жетеді, реформа жасаш үшін. Ошон үчүн мен керек ишенем, ал ишенем толығымен потенциалы дейден açılar деп мен ишенем. Мен президенттің жарлығын копиясын алып келдім. 20 декабрь менен қол қойды бүгін. Ошол жарлықтың копиясын мен өздері почтасын берейін. Жомарт Айбович, урматтуу кесиптештер, кыска сөзүмдүн башында айтып кетмекчимин. Өкмөттүн жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын жетекчилиги, Жогорку Кеңештин депутаттары жаңы министрди бекитип атканда абдан чоң талаптарды койду, чоң үмүттөрдү айтты. Эми бул жерден мындан тышкары биздин тармакта буюрса мына билим берүү, илим системасында педагогдор, илимий кызматкерлердин үмүттөрүн да актап, чоң тапшырмаларды буюрса аткарып, биздин министрлик астыга кетсин деген ойлорум бар. Негизинен мурунку мага чейинки министр урматтуу Канат Жалилович бир нече иштерди 4 жылдын ичинде сиздер менен чогуу аткарып кетти. Негизинен азыр мына чоң реформаларды бизге талап коюп атат. Жогорку билим берүү системасында, илим системасында мына буюрса чоң өзгөрүүлөр болот. Илимий кызматкерлер менен чогуу. Бирок ушун менен бирге мектептерге дагы өзүңүздөр тереңирээк билесиздер, талаптар чоң. Ушунун баарын буюрса сиздер менен чогуу астыга жылдырып, министрликтин баркын ачып, буюрса Жомарт Айбовичке айтып атам, бүт министрликтерден эң жогорку, эң кыйын министрлик ушу биздин министрлик болуш керек. Ушуга мен терең ишенем.